Assalamu алейкум тургандар. Жаңа эле чалышты мен аягы 70:05-ке чалсам ушу занят болот, араң алдым. Ушу жаңы чогулуп атабыз дейт, үйлөп атабыз дейт. Улица Наташа Ковшовой 8А дейт. Ошол жака чогулуп атабыз дейт. Дагы балдар да келип атат дейт. Колдон келсе башка группага да жөнөтүп койчу братан дейт. Чыгалы жигиттер кеттик дейт. Ким каякта чыгып барып келелик. Москвадагы кыргыздар арасында мессенджер аркылуу маселени чечүү үчүн тезлен чогула калалы деген билдирүүлөр тарап жатат. Аны угуп чогулган мекендештер бар экенин Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин КМШ мамлекеттериндеги өкүлү Аскат Алиев Facebook баракчасына жазды. Ал мындай билдирүүлөр WhatsApp аркылуу тарап жатканын билдирди. Акыркы күндөрү ар кандай WhatsApp группалардан тез чогула калалы, башка улуттун балдары биздикилерди таарынтып коюптур деген ар кандай билдирүүлөр тарап, ошол замат массалык түрдө чогула калган фактылар болуп жатат. Тилекке каршы мындай чогулуулардын арты жакшы бүтпөй трагедия менен аяктап, чогулгандар кылмыш жазасына тартылып калышы мүмкүн. Ошондуктан өзгөчө жаш муундун өкүлдөрүнүн мындай учурда провокацияга алдырбастан мыйзам чегинен чыкпай, полицияга же болбосо Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө кайрылууңуздарды суранабыз, деди Алиев. Ал ошондой эле саналуу мекендештердин мыйзам бузган терс көрүнүштөрү миңдеген кыргызстандыктарга терс таасир берерин унутпоо зарылдыгын эскертти. Маалымат булагы Спутник KG. Бишкек шаарындагы көчөдөн кичи автобус мектеп курагындагы баланы сүзүп кеткени видео регистратордун камерасына түшүп калды. Күбөнүн айтымында окуя бүгүн 4-мартта саат 8 чамаларында Жукеев, Пудовкин менен Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болду. Жабыркаган баланы номер 3-балдар клиникалык ооруканасына алып барышкан. Ал оор жаракат алган эмес. Катуу шамал болот деген маалымат тараганына байланыштуу Бишкек мэрия тургундарды жана шаар конокторун сак болууга чакырат. Муниципалитеттин маалымат кызматы 5-мартка караган түнү катуу шамал боло тургандыгы боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматты эске салды. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Мэрия жарандарды этият болууга чакырып, унааларды чоң бактардын алдына калтырбоону сунуштайт. Эгер дарак кулаган болсо, жарандар мэриянын 1850 кал борборуна 0709 39 99 77 номерине кайрылууга чакырат. Бишкекке жакын жайгашкан Маевка айылындагы көчөлөрдүн бириндеги кудуктан түйүлдүк табылды. Бул туурасында тартип коргоо органдарындагы маалымат булактарынан кабарлашты. Алдын ала берилген кабарга караганда болжол менен түйүлдүк 4-5 айлык. Окуя болгон жерге Аламүдүн райондук милициясынын кызматкерлери келген. Учурда тартип сакчылары түйүлдүктүн энесин издеп жатат. Факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Чүй облустук милициясынан бул маалыматты тастыктап, азыр окуянын чоо жайын иликтөө жүрүп жаткандыгын айтышты. Маалымат булагы Спутник KG.